Ноқат районунун жаңы дайындалган акими Бакыт Марипов бизге 2 миллион 640 миң сомду алдап бербей койгон. Бүгүн райондун Кыргызата эл өкмөтүнүн жашоочулары Мамат Жалил Абдиев, Жапарбай Ажиматов баштаган жарандар жаңы акимде мыйзамсыз аракеттерин айтып журналисттерге маалымат жыйын курду. Бакыт Марипов, анын атасы, райондун ооруканасынын башкы дарыгери Асамидин Марипов карызынын ордуна убактылуу 10 жыл иштетип турган 10 сотых жерине ыйлык кылып алганын Жапарбай Ажиматов билдирип, укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылды. Аны менен бирге Орусиядан келген 150 куб жыгаштын акчасын бербей сатып жибергени айтылды. Райондогу органдардын баары мыйзамсыз аракеттер үчүн көз жумуп келе жатканы кошумчаланды. Маалымат жыйынга келгендер акимдин ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алууну жана жыгаштын акчасын тез арада кайтарып берүү талабын койду. Бул жердештер менен арыздообуз бар да. Бакыттын жердеши болобуз биз да. Бакыт менен бир айылда турабыз. Анан 18-жылы мен бул Ажы Маматов менен Северобайкальский деген жерге барабыз. Россиянын. 3 фурага 150 куб тактайды жүктөп алабыз да, анан келебиз буяка. Бишкекке келип сатайлы десек, мына жерде Бакыт Марипов звонок кылып, баягы шофёрлор менен сүйлөшөт дагы. Шофёрлорго 20 миңден акча салат. Сен прямо алып келип мени ишканама түшүрөсүң деп. Бакыттын мына жерде Кудай бергенде ишканасы бар. Баягыдай. Запчас базарда. Өтө чоң. Прямо ошол жерге айдап келебиз. Айдап келебиз дагы ошол эле күнү фураларды алып барып 7-8 контейнерге түшүрөбүз. Өзбекстандан кишилерди алып келди дагы, бул баягы достуктан. Алып келип түшүрдүк. Түшүрүп баягы жерге эме кылгандан биздин колубузга 160 миң акча берди. Давай силер баргыла дагы тактайды алып келе бергиле. Же заготовка кылып тургула. Биз анан таптырып келебиз буяка дейт. Анан биз барабыз дагы заготовка кылабыз. Эми ал жерде биздин уже договор кылып койгонбуз да. Ал шаардын мэриясы менен. Аны бузса дагы болбойт. Анан дагы 155 куб заготовка кылабыз. 155 куб заготовка кылып, бир кишибизди ошол жака таштап коебуз. Анан келип, бул жерде Бакыт 3 фураны жөнөтөт. 3 фура, экөө өзүнүн фурасы. Үчүнчүсү башка эле бир жигитти сүйлөшөт. 3 фура менен Бакыттын 62 тонна алмасын жүктөп, өзүнүн алмасын Новосибирский шаарына алып барабыз. Барып аны саткандан кийин Бакыт фураларды кайтарып берет. Шофёрлор менен сүйлөшөт да, өзүнүн шофёрлору да. Ошентип биз 155 куб эмеге договор түзүп койгонбуз. Договорубуз да эме болду. Договорго да күйдүк. Анан бу жерге келгенден кийин кечээ күнү бул аким болуп отурганда мына кишилер менен барып талап кылдык анан. Сен баягы 150 куб жыгашты сен баягы шофёрлорго төлөгөндөн башка бир тиын төлөгөн эмес. Сен ошонун акчаны кайтарып бер. Анан сен бизди 155 куб тактайга күйгүздүң. Ошону да кайтарып бересиң деп. Десек аны муну сүйлөп, тамашалашып, бирдемелерди сүйлөп. Анан каякта нерсени айтасың деп эме кылат. Анан мына кишилердин көзүн четем. 4 жолу мындай деди. Силердин алып келген тактайыңар деди, мусор деди. Биз тактайдычы баягыдай тактай алып келген эмеспиз. 2лик, 4лик, 5лик деген тактай эмес. Ал 70-жылы, 75-жылдары Байкал-Амурский магистралдын үйлөрүн салып атканда жалаң капиталкалар менен, жалаң брустар менен салган экен. 20 брустар. 8ге 15, 8ге 20 капитал